Көз боюнча ушундай социалдык каралбаган балдарыбыздын саны 93.501 балабыз бар да. Биз баардыгына так карайбыз да. Анткени балдардын укугун ким бирөө коргош керек. 93.500 мигранттын балдары болсо, ушунун ичинде болсо 75.000 бул внешняя миграция, 18.000 болсо бул ички миграция. Балдардын зомбулугу көбөйүп кетти. Жергиликтүү бийлик менен бирге кандай бир комиссияны өз убагында комиссияны түзгөн болчубуз. Анткени бүт баардыгын барып караш керекпиз. Кичинекей балдарга кандай мамиле болот деп, ким бирөө мисалы мындай жакшы мамиле кылып, жакшы багып, монтуп жүрсө, ким бирөө болсо өгөй мамиле кылып, балдарыбыз үчүн эле мындай кыйын өсүп калат. Ушунун негизинде дагы бир көйгөй чыгат. Акыркы учурда проблеманын баардыгын аял заттын моюнуна илип коюшкан. Үй бүлөнүн ичиндеги киришпей, балдарды мындай бакпай калды да, мисалы аялдын кызматы дегенсип. Бул туура эмес. Ошонун негизинде кошумча социалдык средстволор пайда болду. Жоопкерчиликтүү аталык деп ушу программанын үстүнө азыр биз дагы ушундай долбоорду биз азыр даярдап атабыз. Анткени школдон баштап биздин балдарыбызды үйрөтүш керекпиз. Ар бир адам өз үй бүлөсүнө жооптуу депчи. Көп жаш балдарыбыз мынакей 1-2 жыл жашап эле андан кийин ажырашып, андан кийин Россияга кетип калышат. Ошонун негизинде жанакы 75.000 балдарыбыз кароосуз калып атат да.